жооп берели, маданияттуу жооп берели. Тумандар. Biz ikinci mesele boyunca kararız. Hurmatlı tumanlar, arabanın kızılçılığı boyunca susakladık, kanal kurulurdu, sosyallık meseleler kararıldı. O iki kişinin ortasındaki söz için elge çok biz önde. Биринчи маселе бүтө элек жатып, жыйынга келген эл дал ушинтип чыгып кетишти. Анын себеби тийиштүү жетекчилерге жана элге сөз берилбей койгондугунан келип чыккан. Жолугушууда алгач айыл чарба, таза суу, суга суу маселелери каралды. Буга чейин мыйзамсыз берилди делген 1000 гектар жер боюнча сөз болду. Айыл тургундары жерлер райондун жарандары колдонушу керектигин айтып, кайтарып берүүнү суранды. Алгач Алиянаров айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, жогорку кеңештин депутаты Жалолиддин Нурбаев ал жерлерге инвесторлор суу чыгарып 1 гектарына 5 адам иштеп, $1000 айлык аларын айтты. Нурабад айыл өкмөтүнө bir жылда 56 миллион кошумча акча түшөт. Мына дотациядан чыгар жол. Мына сиздер Россияга барбайсыңар. Мына ушул жерде иш менен камсыз болосуздар. Бир туура малды багышыбыз керек, чөптөн кыйнап аткандарбыз. А бирок бир үй бөлөгө кошумча 5 киши иштесе $35,000 пайда келип атат. Малдын чөбүнү чүйдөн алсак болот, башка жерден алсак болот, жерине чейин алып берет. Биз максатыбыз Кыргызстанды ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, ушундай бекер жаткан, эгилбей аткан жерлерди өздөштүрүү планында кылынган. Ал эми облус башчысынын орун басары жерлерди берүүдө 4 айыл өкмөт менен меморандумга кол койгон Афганистандык Камсулла Шабибулло аттуу инвестор жок экендигин билдирди. Атайын изилдөө жүргүзгөндөн кийин компания жетекчисинин ким экендиги тууралуу так маалымат табылган эмес. Бирок ал киши келген эмес, кол койгон эмес. Анын бүт баардыгы жасалган кол жанагы. Мына укук коргоо органдарына тапшырмалар берилип атат. Укук коргоо органдары Шамсулла Хабибулла деген издеп таппай койду. Ошол юстицияда көрсөтүлгөн документи ал Нариман айыл өкмөтүндө деп туруп көрсөткөн экен. Атайын мына журналисттер дагы барып атайын иликтөө жүргүзүп келди. Ал көчө жок ал жер. Андай көчө жок, андай үй жок. Адам эмес. Шамсулла Хабибулланы биз бүгүнкү күнгө чейин күч органдары менен таба албай атабыз. Таап көрсөтүп коюңдарчы ошол адам. Мына ар намысын тебеледи депутаттын шек келтирди деп атат. Мага депутаттын ар намысы шек келгени мени кызыктырбайт. Мага 1,5 миллион Ош облусундагы калктын намысы өйдө турат. Жыйында Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн тургундары Ахмедов Мухитдин аттуу айылдык кеңештин депутатына нааразычылыгын билдиришти. Себеби депутат дыйкандарды коркутуу менен айыл чарба жерлерин басып алып, жер кыртышын бузуп, өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын айтышты. Бул көйгөй боюнча айыл өкмөткө кайрылып көңүл бурулбай жаткандыгы да маалымдалды. Эми менде биз дагы булдай көйгөйлөр толтура. Бүгүнүн үстүнөн арызданган, даптангандар жогорку элди көзөмөлгө кайрылгандар көп. Биз сурап беребиз, эмнечи прокуратурага ГКМБга милицияга кайрылбайсың деп. 2 жылдан бери бүгүнүн үстүнө кайрыла берип, телевизия түшүп, акча менен басып коюп атат деди. Элдин көйгөйүн көтөрүп чыккан Шерзат аттуу жигитти кылмышка түртүп, шектүү кылып, телефон урдаган баланы качырып, Шерзат аттуу айылдык кеңештин депутатын азыр жоопкерчиликке тартууда, бул жакта иш козгоп. Эл өкүлдөрүнүн көчмө жыйынында 3 негизги маселе каралды. Калктын 90% дыйканчылык менен алектенген райондо суга суу жана таза суу маселеси айрым айылдарда чечилбей келери айтылды. Ошондой эле дыйкандар үчүн арзандатылган кредиттер боюнча кээ бир жарандардын маалыматы жок экендиги да айтылды. Жыйында айтылган жарандардын талабы боюнча бийлик өкүлдөрүнө сунуш берилет. Маалымат башка, бирок жериндеги маалымат башка болуп чыгып атпайбы? Мына ошол бул боюнча биз каттуу тапшырмаларды беребиз. Президентке чейин министрлер кабинетинин төрагасына дагы өзүбүздүн сунуштарды киргизебиз. Мына ушул маселелер боюнча элдин көйгөйүн бүгүн уктуңуздар го. Жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйыны өлкөнүн бардык аймактарында өтүүдө. Бир мандаттуу округтан шайланган эл өкүлдөрү жарандардан кабар алып, негизги маселелерин жеринде угууда. Белгилей кетсек, көчмө жыйын күндүн экинчи жарымында Ноокат районунда уланды. Исхак Туратбеков, Гайбул Авазбек уулу, Ош ТВ.